Саламатсыздарбы окуучулар, көрүүчүлөр. Сиздерде көбүнчө суроо болуп калат, аккаунтту ачуу, же болбосо восстановить этүү боюнча. Восстановить эткенде бир нече кыйынчылыктар туура келип калат. Ал аккаунт башка телефондо ачылган болсо, башка жакта бар болсо, ошол жакка смс жөнөтүлүп калат. Же болбосо башка телефонго каттап койгон болсоңуздар, ошо телефонду сурап калат. Ошондуктан сиздер жаңы эле аккаунт түзүп коюңуздар. Телефонда ушундай болуп калган убакта создать аккаунтту басып туруп эле для себя басаңыздар. Имя толтурасыздар. Мен өзүмдүкүн толтурайын азыр. Эң жакшы аккаунт сиздин толук аты жөнүңүз жазылган аккаунт болсо жакшы болот. Мисалы, мен өзүмдүн Мирлан Нарматалиев деп ачайын. Анткени Нарматалиев Мирлан деген уже бар менде. Эми Мирлан Нарматалиев деп көрөйүн. Пароль жазабыз болжолдуу түрдө. Кайталайбыз. Мен бул парольду кийин кайта өзгөртүп коем. Далее текшерип көрөбүз. Номер телефон сурайт. Биз азыр өзүбүздүн телефон номерге сохранить этели. Башка резервный электрондук пошталарды кийинирээк кыла бересиздер. Туулган күндү. Пол и далее. Өз условиясын коет бизге бир нече. Буларды баардыгын согласить этебиз. Болсо окуп чыксаңыздар деле болот. Негизинен зыяндуу жагы деле жок. Мына жаңы почта мен үчүн ачылды. Мирлан Нарматалиев. Информациясын көрсөңүздөр мына. Мирлан Нарматалиев. Меники дата, пароль, телефон номер. Эгер восстановить эткенде ушул номерге келе берет. Башкалары дагы. Мына поштаны Мирлан Нарматалиев. Ушундай кылып өзүңүздөрдүн атыңыздарга түшсөңүздөр, бирөөгө жөнөткөн убакта кыйналбайсыздар. Же башка бирөө сиздерди таап аткан убакта дагы кыйналбайт. Толук эле атыңызды, фамилияңызды жазып туруп, сизди таба берет. Эми каалагандай Google'га кирип иштерди кыла бересиздер. Тесттерди да кирген Google жаңаларды иштери аткара бересиздер. Мирлан болчу кирди.